Эне бала үчүн эмнени гана кылбайт, 9 ай кыйналып көтөрөт. Анан төрөп алган соң өзүнүн бактылуулугун сезишет. Дал ушул айымдардын төрөшүнө өзүнүн салымын кошкон төрөт үйүндөгү дарыгерлер болот эмеспи? Бирок акыркы кездердеги маалыматтарга такалсак, дарыгерлер аялдарга бир аз калыстыгы жок. Тагыраак айтканда, кайдыгер мамиле кылышууда деген ой пикирлер жаралууда. Мунун канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин билүү үчүн чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүндө төрөт үй деген темада сөз кылабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген конокторду бул жака чакырып баштасам, Саламаттыкты сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык жардам берүү башкармалыгынын жетекчиси Анара Сагынбаевна жана маданият чөйрөсүндө ырчы Гүлбү Орозкул кызын бул жака чакырып алсак. Кыргызстанда төрөт үйүндөгү дарыгерлер жетиштүүбү жана алардын алакалы тууралуу бир аз айта кетсеңиздер. Төрөт үйлөрүнө ала турган болсок, Кыргызстан боюнча 73 ооруканада төрөт бөлүмү же болбосо Ош шаары менен Бишкек шаарында өзүнчө дагы 4 төрөт үй бар да. Анан эми эгерде медициналык кызматкерлер менен кандай камтылган жөнүндө сөз боло турган болсо, Бишкекте медициналык кызматкерлер жетиштүү, Ош шаарында дагы жетиштүү, бирок алыскы райондордо медициналык кызматкерлер төрөт үйлөрүндө жетишсиз. Акыркы кездерде мындай төрөт үйүндөгү мамиле тууралуу маалыматыңыз барбы? Мындай келишпестик тууралуу же кандайдыр бир? Эми Саламаттык сактоо министрлиги күнүгө эле андай нерселер менен кезигишет. Себеби министрликке ошол нааразы болгон адамдар кайрылышат, нааразы болгон адамдар кат жазышат. Ошону иликтейбиз. Анан кийин эми жалпысынан алып көргөндө бул маселени бир жактуу караганга туура болбойт да. Себеби ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн жоопкерчиликти тартыш керек да, жоопкерчиликтүү болуш керек. Убагында мисалы врачтарга барып, убагында анализин тапшырып, убагында баягы планирование семьи деп коет, убагында боюна болуш үчүн кандай каражаттарды колдонуш керек, кандай обследованиялардан өтүш керек. Ошону туура колдонсо, мисалы бизге абдан чоң жардам болот эле да. Канча балаңыз бар? Менин 2 кызым бар. Бул эже айтканы абдан жакшы тилек менен өзүм күтүп, жашынакай төрөгөм өзүнүн жолу менен. Төрөт үйүнөн төрөдүңүз да, сизчи? Дарыгерлердин сизге болгон мамилеси кандай болду? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ачыгын айтып берсеңиз да бул жерде. Мындай да, мисалычы, ар бир нерсенин өзүнүн убагы, өзүнүн жолу болот да. Мисалы жаштык менен чынында баягы дарыгерге убагында кайрылбай калабыз. Аны моюнга алыш керек. Мен студент кезимде төрөгөнгө байланыштуу мындай баягы учетко убагында турдум. Турган менен чынында төрөгөнчө больницага барбайбыз. Демек өзүңүздү күнөөлүү сезесизби ушул жерде? Эми мен бирок өзүм баягы адам өзү сезет да, туура. Мен кандайдыр бир Төрөт үйүнөн төрөдүңүзбү? ооба. Төрөт үйүндө төрөдүм, бирок ошол маалда урушуп ушундай болду сизде? Эми ар кандай эме болот да, бирок мен ушунчалык баягы дарыгерлерге чынында абдан ыраазымын. Мени Гүлмира Сулайматова деген акушер-гинеколог кыз келин төрөткөн. Экинчимде болсо чынында баягы жакшы мамиле кылбаган врачтарга туш келгем да. Ал жагын деле ачык эле айтыш керек. Чынында сиздердин программа ошол нерсе да, баягы элдин ичиндеги сыртка чыкпаган маалыматтарды жакшылап айтып бериңизчи. Жакшы. Экинчисинде болсо атын айтпай эле коеюн, бир роддомдо төрөгөм. Ал жерде дагы учетко туруп, бирок студент кезимде төрөдүм. Жашынакай эле баягы врачтар жашынакай эле кабыл алып калышкан. Баягы эжекем жок, түндө эртемен төрөйт деп кеткен. Толгоом башталып, мен азыр төрөгөн таам жакындап калды дедим да. Десем эле баягы врачтар карабайт. Мен сезип атам да, мен бир жарым саатка жетпей эле толгоом келип, тез эле төрөйм. Эже ушундай карап туруңуздарчы десем, жаткан санитарка аялга сен көз салып тур деп жанагы эмеге кичинекей палатасы бар экен, родзалга киргенге чейинки палата, ошол жерге таштап коюп кетип калышты да. Анан жакындап келе атат да. Анан чоң кыз тур врачтарды чакырчы, мен азыр төрөйм дедим да, эми сезесиң да. Десем, тиги кыз чуркап кетти. Мен баягы кыйналганмын, көзүм бакырайып эметип алаңдап калдым да. Чуркап эле кетти. Тиги врачтар келгенче мени айтып атпайбы,
эмеге родзалга баса бериңиз деп койду өйдөгөсү. Мен баса албайм. Сиз өзүңүз элестетип көрүңүз кандай абалда болот төрөттүн маалындачы. Родзалга жетпейм, кыбырап келатам, тиги санитарка чуркап врачтарга жетип айтып коюп эле, кайра обратно чуркап келди да. Келди, анан өзү мен креслого чыкканда эле эптеп баланы кармап калганга жетишти да. Алдыда дагы кызыктуу талкуулар болмокчу. Ал эми биз болсо бир нече убакыттан кийин кезигебиз. Бүгүнкү темага карата өзүнүн ой пикирин айтуу үчүн келген коногубуз психолог, педагог Саламат Омонованы бул жакка чакыралы. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз, бүгүнкү күндөгү төрөт үйүндөгү ал акыбал тууралуу. Бир ушу 6-7 жылдын ортосунда болуп калдым. Мен өзүм бир тууган эжекемдин баласын экинчи роддомдо алып баргам да, мисалга өзүм көргөн нерсе. Бирок тилекке каршы ал эми баягы биринчи болгон нерсебиз ушу паспортунун жоктугуна байланыштуу экинчи роддомго алып барып текшерсек айтты да, ушу бир жумадан кийин төрөйт экен деди. Анан эми ошо документи жок болсо макул деп биз УЗИге тапшырдык. УЗИге тапшырсак бир недеledен төрөйт, эртең жатсын деди. Макул деп жаткыздык. Жаткызгандан кийин бизге ал айткан да жок. Баягы ичинде биз баягы билбегенден кийин диагнозун мен түшүнгөн да жокмун да. Бул ооруган окшойт, төрөгөндөн кийин айтабыз деди. Анан мен ошо убакытка тар болуп мен да жумуштан барбай жүрдүм. Ошо мен ал өзү төрөптүр, бирок төрөгөндө да өзү төрөптүр, ал кесарево төрөтүштүр да. Анан бир 2 неделядан кийин карап биз айттык да, эми төрөгөн болсо аман эсен баягы кыргыздарда бар эмес, барып көрүп коелук, каласы кандай экен десек, иним уже ичип, жок кыздын өлүгү да жок, тирүүсү да жок, бирок аялым төрөптүр, чындыгында кесарево экен, өзү эчтеке билбейт деди. Анан биз экинчи роддомдо бетин жоктугуна тааныйсыңбы десек, айтты тиги, мен деди өлүгүн деле билбейм, мен барбай деле коелу. Кимдин өлүгүн? Ошо жанагы төрөгөн наристенинчи, ошо келинибиз төрөп калат да, жок болуп кетет да. Орто жолдо жок болот атпайбы. Анан биз айттык да, эмнеге ал өлүгү жок болсо өлүгүн сурашың керек да, жок дегенде эми баягы ити деле көбүм атпайбы, эми жок дегенде барып сураш керек десе, анан ой жок, эми болбой деле калды го деди да. Өзүм кошо бардым, барсам чындыгында асуздан чыгып калды, тиги төрөткөндүн врачы ким экенин да билген жокмун. Анан сурасак ал айтты, силер деди баланы отказный ребенок деп таштап кеткенсиңер, реанимацияга баргыла деди, ошол ичиңерде экен экинчи роддомдо. Биз барып сурагансак айтты да, уже баланын башына киста бар экен деп, силер отказ бергениңизге барсаңар Донецкийден табасыңар деди. Донецкийне барсак, ал жерде айтып калышты, баланы деди журналды көрсөттү бизге, мондой карасак, чындыгында баланы отказный деп туруп жазып колу коюлуптур. Анан мен келин уруштум да, сен деген бул чынчык деле баласын коргойт да, сен кантип кесарево болсоң деле эсиңе келгенде балаңды сурабайсың десек, кай жерде жашайсың деп туруп эле колумду койдурткан дейт. Мен анан отказный деп деле кол койгон эмесмин деп келин ыйлады да. Жоңон ошол ал акыбалдагы баягы аялдын кыйналып турганынан пайдаланып кол койдуруп кеткен. Пайдаланып ошондо кол койдурганы эми билинип эле калды да. Мисалга анан мен айттым да, эми бул жерде кантсе деле кыргыз экенбиз, кыздар келге четишелик, урушуп да көрдүк, талашып да көрдүк десек, анан ошол Донецкийде ошо кайсыл бир акушер гинеколог чыгып айтты, эже деди, саат 12-де азыр приемный ата-энеси алып кетет деди. Анан биз айттык, кандай приемный родители, если бул атасын алып келсек, мына келин турса дедим, баласын көрөлүк, эгер чындап эле ошо оорукчал болсо оорукчаны текшерелик, киста болсо кистасын көрөлүк деп десек, эмнеге мен ошол жерге мында таң калгым келет, эми баягы кыргыз болгондон кийин кантсе деле бир ыйманыбыз менен болушубуз керек да, чындыгындачы. Миң кесарево жасатканда деле ошолордун кебетесин көрүп турат да, айтыш керек болчу, ай сен төрөдүң, ичинди кесип алдык, могул жерде балаң жатат, ошо керекпи, керек эмеспи деп айтып койсо бир жөн болмок. Бир экинчиси, Донецкийге жөнөткөн күндө деле тигинин адреси, келининин адреси турат да, айтыш керек болчу, айт Донецкийге жөнөттүк, тиги жерде балаңды отказный болсо аласың, жок болсо жок деп берт десе болмок да. Ошондо бул жерде чындыгында медицина кызматкерлеринин шалаакылыгы деп эле ойлойм. Ошо 2 миң алып келгиле деди, 2 миңди бердик, ошо жана баккан дары дармектерин андай деп берип, кызын ошону кайтарып алдык. Атайын бул төрөт үйлөрүнө сиздер тараптан мындай текшерүү иштери жүрүп турабы? Канча убакытта бирден текшерүү иштери жүрүп турат? Ушундай атайын тартип боюнча же жалпы жөнүнөн? Биздин саламаттык сактоо министрлигинен тышкары билесиңер, фонд обязательного медицинского страхования деп коет, жанагы кыргызча
фонд бар да, ошол фондто ар бир мисалы төрөт үйүндө болобу, башка больницада болобу, ар бир баягы дарыланып чыккан пациенттин данныйларынын баары электронный базага түшөт да, ошол база боюнча фонд акча төлөйт ошол больницаларгачы. Анан кийин ар бир кварталда ар бир больницага фонддун эксперттери барып, ар бир документ боюнча текшерүү жүргүзүп турушат. Ошонун негизинде эгерде мисалы кандайдыр бир туура эмес иштер бар болсо, аны чыгарып текшеришип, штрафной санкция деп коет. Ар кандай ыкмалар бар да. Бул биринчи көзөмөл. Экинчи көзөмөл болсо, мындай мисалы саламаттык сактоо министрлигине кандайдыр бир сигнал болсо, же телефон доверие аркылуу, же болбосо мындай устный обращениялар болсо, же болбосо кат жүзүндө кайрылуулар болсо, ар бир ошондой түшкөн нерсеге комиссия түзүлүп, служебное расследование деп коет, ошол нерсе түзүлөт да. Анан мен могул фактыны мисалы азыр угуп алып өзүм таң калып атам да. Ошондо сиз экинчи төрөт үйүнүн жетекчисине кайрылдыңызбы? Негизи чындыгында ошол жанакы ата энеси саат 12 келип приемный родитель алып кетет дегенде биз ошол убакытты кетирбей, ошо батыраак жанакы акчаны топтоп алып барып, ошо бакканына жанакы дарыларына, дармегине төлөп берейик деп. Ошондо биз ал декабрдын бир ортолорунда төрөдү деп уктум да. Биз кийин тапкан убак ушу марттын башыбы же февралдын айыгы ушундай убакыт болуп калды да, себеби ал келин дагы айтпай эле баары жакшы деген күн менен калып калдык да. Балам табылганына кубанып эле биз кийин баягы кыргыздарды билесиң да, мен кийин сотко тесем менин да болбой койду, эже соттошкондо пайдасы жок. Негизи мен кызымды таптым, ыраазымын. Мен эмне үчүн убакытты сурап атам, ошончо 3 ай өтүп кеткенине байланыштуу мен ойлоп атам да азыр. Балким чындыгында эле ошондой отказ болгон нерседир да. 3 ай убакыт созулду деп атпайсызбы сизчи? Төрөгөндөн кийин баягы наркоз менен төрөйт, Наркоздон ойгонгондон кийин баягы аял өзүнүн акыл эсинде беле? Баласы жок эле роддомдон чыгарыптыр да, чындыгындачы. Кийин айтып атпайбы, ал эмне себептен баласы жок чыгарса, мага дейт, ошо палатада бирөөлөр айтты дейт. Бул жерде баягы түшүнбөстүк да болуп калды да, өзүнүн шалаакылыгы деп ойлойм. Экинчиден ошо жанакы кимдер медиктердин деле күнөөсү да бул жердечи, ай сен төрөгөсүң, реанимацияга койдурдук десе болмок. Бул жерде баланын эмнеге билбей калган себеп жанакы киста бар деп айттыр да башындачы. Мен кийин айттым, принцип боюнча сен барчы, эгер киста болсо чындыгында балаңда лечение башташ керек деп, мына Белинская кайсы көчө, Киевскадагы номер 1 поликлиникага алып келдирдик. Өзүгө тарткызганда андай эч кандай кистасы жок, таза бала болуп эле чыкты да. Бүгүнкү темага карата даярдалган кыскача сюжетке көңүл бөлүп, анан көрсөтүүнү улантабыз. 2012 жылдын 9-июнунда Махабат биринчи кызын төрөө үчүн Борбордогу экинчи төрөт үйгө кайрылган. Ал жактагы төрөткө келген айымдарды кабыл алып, аларга жардам көргөзүү үчүн кызмат кылган дарыгерлердин айымдарга кылган кайдыгер мамилесин көрүп, ал тургай өзү да ошол абалга туш болуп, нааразычылыгын билдирди. Кайдыгерлик деп айтабызбы билбейм, ушул капа кылганы мени алардын кабыл алып аткандагы мамилеси, андан кийинки мамилеси ошол эсимде калды да, жүрөгүмө катуу тийип калды. Анткени биринчи эле барганда ушундай коркунуч менен барасың да, эми төрөгөн атсаң эмне болуп кетем, өлүмгө бараткандай эле барат экенсиң да. Анан баратсаң тиги кандай кабыл алса ошого жараша уже настрой пайда болот экен да. Анан азыр эле урушуп кеткен эмедей кабыл алышат да. Кабыл алган врач ошондой кабыл алды бизди, өзүбүздүн факт менен айтсак да. Төрөткө чейин ушундай мамилени көрүп капа болгонум аз келгенсип, төрөттөн кийин да дарыгерлердин кылган туура эмес мамилесине чыдай албай акыры уруша кеттим дейт. Уже кесарево болдум. Кесарево болуп бүткөндөн кийин УЗИге алып барат экен да, баары ордунда элеби, эмне болду, анын мунусу кесилип калган жокпу деп УЗИни текшерет экен. Ошондо аялдардын, УЗИге барчу аялдардын баарын чакырып алып туруп, ар бирин чуркатып эле киргизет да. Анан өзүң кесарево болуп жаңың эптеп басып жүрсөң, там таянып басып жүрөсүң да. Анан ошентип басып жүрсөң келип, бол батыраак мояка, түз батыраак жатпайсың депчи, бутун чыгып анан мынтип жатат экенсиң да. Бул бат-баттан жатпайсың деп ушинтип урушат да, байке болчу. Анан мен уруша кеттим да, андан кийин өзүм ичим кесилип атса, мындан артык кандай жатайын, кандай батыраак жатайын депчи. Ал эми Ализа Ырызбаевна дагы кош бойлуу болгонуна байланыштуу дарыгерлерге кайрылган. Аз убакыттын ичинде дарыгерлердин аларга жасаган мамилесин көрүп таң калганын айтып өттү. Больницада жаттым, көрдүм, патологияда жаттым. Ошол жерден көрүп, например, берген акча берген адамдар менен бербеген адамдардын ортосунда мамилени көрдүм. Мен врач менен карапайым адамдын ортосунда мамилени көрдүм. Берген адамга аябай чуркап жанына карашып,
ошондой мамиле бөлүшөт экен, убактысын бөлөт экен. А эгер карапайым жөн эле адам акча бербесе, ага ооруп атасың, эмне болуп ушундай кыйналып турсаң да, сизди карабайт экен, басып кетет экен. Акчасын берсе, анда сизге сумкаларын көтөрүп, родзалга алып кирип, болгон эмне кылыш керек, ошолорду айтат экен да. Махабаттын айтымында менин эң таң калганым өзүм наркостан араң ойгонуп жатсам, күйөөң каякта иштейт, акча барбы деген суроолорду узатышты дейт. Кесировдон ойгонуп атканда күйөөң эмне болуп иштейт деп ошону сурап аткандарын билем да. Күйөөң эмне болуп иштейт, акчасы барбы деп ушинтип сурап аткандарын билем, ойгонуп аткандачы. Ошол жактагы дежурный врач, же ошол күнгү дежурный врач да. Ошо мен ойлоп калдым, ошо күйөөң эмне болуп иштейт, же болбосо күйөөңүн акчасы барбы, ошого жараша кийимине жараша мамиле кылат экен да. Жогоруда айтып өткөндөй, Махабаттын жолдошу дарыгерлердин кайдыгер мамилесине чыдай албай, телевидениедан журналисттерди чакырып, экинчи төрөт үйүнүн дарыгерлери менен бир топ урушканга чейин барышкан. Мындай болду эже, биз келсек, тиги кабыл алууңуздагы кызыңыз уйкусура уктап атат. Кабыл албайт. Канчада келген азыр телефондо дагы эмнеси бар, болсо тактап айтып берем. Анан кийин кайдыгер баягы малга да кандай мамиле жасабайм менчи. Бул бир. А экинчиси УЗИге жөнөтүштү. 1 саатка жакындан кийин. УЗИге келсек, УЗИде эч ким жок. Эже. Эжеке, мен айтып кетип алайынчы. Мен алып келдим да. Мен келчегимди өзүм алып келдим. Анан кийин алып келип бергенсем, УЗИде эч ким жок. Анан жана эже Рыскүл эже билет, жана эже келди. Терсек жерде турат. Баягы колуңан келген нерсени кылып алды. Врач менмин дейт. Мен эч кандай бирөө бет эткен жокмун силердин аялыңарга. Ой, эже. Убагында келер менен алып чыктык. Эже, биринчиден Анан Рыскүл Султановна келип эже, биринчиден мен арак ичпейм, мас эмесмин. Акыл эсим толук. 0,80 справкам бар. Себеби деген УЗИден кийин баарын тактап алып туруп, анан операцияда келер менен операция. Күнөө бир тараптан элекете бербесе керек, балким төрөгөнгө келген аялдар өзлөрү да күнөөлүү болуп калуусу мүмкүнбү деген суроону Ализага узаттык. Албетте кетиши мүмкүн. Кээ бир адамдар өздөрүнө туура эмес эме жасайт экен да, кандай десем, кеч барышат экен, же айткан эмнелер жасабайт. Махабат бардык нерсени акча чечип калыптыр. Акчасы бар адамды карашат экен, ал эми акчасы жок барган мени бир топ кыйнашты окшойт деген ойдо калган. Башка бир алып аткандарды байкадым. Өзүмдүн палатамда жаткан эже айтты, сен биз ага чейин тааныш кармап акчасын берип деген деле андай кылган эмеспиз да. Эми барсак эле өздөрүнүн жумушун аткарат экен деп ойлодук да, ошол эме менен тобокелге салып барганбыз. Ошол эже айтпа, врач кармап койсоң болмок экен да. Мен 5000 сом берип кармап койгом, илгери эле ошондон бери мени карап, анан жакшы төрөтүп алды дейт да. Ал эми жакынкы арада көз жарганда турам, кандай болот билбейм деп корккондордун катарында Алиса Рызбаевна дагы бар. Кандай болот, эмне болот деп коркунуч менен кандай болот, коркот экенсиң. Тааныштардан угуп көрүп калып атасың, эми аябай кайдыгер мамиле жасап каза болуп калып аткандар көп болуп атат азыркы убакта. Burada көрсөтүлгөн окуяны жана жалпы эле дарыгерлер менен аялдардын ортосундагы мамиле кандай экендигин билүү үчүн экинчи төрөт үйүнүн башкы дарыгери Азамат Алымбаевичти бул жака чакыралы. Эң негизгиси мамиле жөнүндө сөз болуп аткан соң, алгач дарыгерлер аялдарга кандай мамиле кылуу керек төрөт үйдө, ушундан баштасак. Дарыгерлер келген пациенттерди бөлбөш керек. Жакшы пациент, жаман пациент, же болбосо алыстан келди, же Бишкектен келди деп андай бөлүштүргөнгө эч бир укуктары жок. Бардык пациенттер бирдей көрөт. Анан жана сюжетте да айтып атат, мына кээ бир адамдар ушундай ойго келет экен, мына кайта врач кирип атат, карап атат, керек болсо сумкасын жана айтып атпайбы, көтөрүп тияка алып чыгып атат, бияка алып чыгып атат деп. Мындай арыз түшкөндө биз баягы бир 2-3 факт ушундай болгондон изилдеп көрсөк, туугандары ошо передача көтөрүп жүргөн айым сотрудники өздөрү келип суранып, өздөрү бир 20 сом, 50 сом чөнтөгүнө салып коюп, ошо сумкасын тияка алып барып берчи, бияка алып барып берчи деп суранат экен. Анын ошон үчүн ал тиги аял сумкаларын көтөрүп баратса, бияктагы кишилердин баары тең ушундай жаман ойдо калып, мына акча сурап атат. Бул акчанын санитаркабыз же сотруднигибиз сураса, биз андай врачта сотрудниктерден кетирип атабыз.
Кайдыгер мамиле кылышат дегендин канчалык деңгээлде чындыгы бар? Кайдыгерлик мамиле бар болот. Аны моюнга алыш керек. Ал акушерка жагынан дагы, врач жагынан дагы андай кайдыгерлик мамиле жасаган учурлар болуп атат. Сиздер ошо врачтарга нааразычылык болсо, бизге айткыла. Мына мен мына жерде отурам, кабинетим ачык, келип туруп мындай врачтын көзүнчө айта албасаңар дагы өзүнчө акырын келип мага кабинетке айткыла, бүт маселеңердин баарын чечебиз. Мурун бир 10 жыл мурун төрөп, анан кийин азыр экинчи жолу төрөп жаткан аялдардын көп мындай ушинтип нааразычылыктары мындан болуп атат да. Биз мурун төрөгөндө, мисалы 7 күн төрөтүүндө жатчубуз, балабызды алып кетчү, анан кийин маалы менен алып келип эмизип турчубуз, маалы менен кайра алып кетип турчу. Азыр болсо 3 күндөн кийин эле балаңды колуңа карматып кубалап жиберишет депчи. Чындыгында Азамат Аманбаевич айтпадыбы? Чындыгында эле азыр баягы турмуштун балким ушундай абдан татаал мезгили болгон үчүнбү, же болбосо жана финансылык жетишпегендиктенби, же болбосо чындыгында эле врачтардын зарплатасын билесиңер кандай экенин, 8 жыл окушат, 8 жыл окуп туруп анан төрөтүүнө келип иштешет, ошондо кароолчу менен врачтын зарплатасы бирдей да, анан балким ошон үчүн мерестик пайда болобу? Баягы сиздерди угуп атып, мен башымдан өткөн окуяда, ушул экинчи роддом боюнча, ушу биздин кенже ушул жактан төрөп, бирок мен бир нерсеге таң калам да, биздин буга чейинки мындай бир аз тарыхка кайрыла турган болсок, энелерибиз 8 жыл окубай эле баягы буттар туура эмес келип калса жакшынакай эле төрөтүп койгон. Анан бул бир, экинчиси болсо, Гүлбежет айтып атпайбы? Биздин азыркы мейирман эжелер баягы аябай мындай жүрөк өлгөндө дат басып калган. Биз ошол жерге барып, мен башыман өттү да, барып эжелердин бардыгы чыкты. Төрөгөндө, азыр келсе сүйлөп беребиз. Бизде мындай болду деп бирөөдө болсо, экинчи роддомдо ошол урушуп дааратканага жөнөтүп жибериптир. Ал өзү төрөйүн деп араң олтурат. Анан ал жака барса, ал эженин баласы баш чыгып кетти. Эч ким жок дейт. Караңыз, кандай бул кайдыгерлик да? Анан эшти кылып атып келаткан бир эже алып келген да. Биз ошол эртең менен таңда барсак, уктуп атат. Баягы мен өзүнүн кызматын жооптуу өткүзүш керек да. Мен эстедим, баягы сиздер келип, съемка кылып, атай ушундай фактыларды кандайдыр өзгөчө көңүл буруп, ошолордун баарын мына бүгүнкү чыгарып атканыңар эсимде келди. Жана Махаббат деген келин жөнүндө айтып атпайбы? Ал келгенде отслойка менен келген. Аны операция кылбасак болбойт. Болбосо өзү дагы баласына да кандайдыр бир эшек кетмек. Ошондуктан ал комиссионно бүт операция болгону ал далилденген. Сиздер ошондо келип, билем мен, ординаторский кирип, чатак салып, ушундай бир абдан чоң эме болгон. Жана жердеги аялдар бирөө да келип даттанган жок. Сиздердин эле кишине накручивать этип атканыңар. Сиздерден өлүп калабызбы деп бул бир. Экинчиси, биз ошол жерде 1,5 саат жүрдүк. Бардык. Бизде бир жылда 7000 төрөт болот. Анын ичинен 1000ден ашык кесарево сизден башка бир да адам келип мындай жаман айта элек бизге. Бул нерсени атайын репортаж кылып да жазып атабыз жакында. Буну биз мамлекеттик деңгээлде депутаттар менен дагы жакында кат жолдоп атабыз. Статистика боюнча биз статистиканы ай сайын алабыз. Канча төрөт болду, кайсыл райондо болду, кайсыл ФАПта болду, кайсыл территориальный больницада болду. Мисалы 99-жылы жылына 95 000 төрөт болсо, 2011 жылы бир жылдын ичинде 1142 000 төрөт болду. Элестетсеңиз? Туура эже. Мисалы ошо төрөттүн саны былтыркыга салыштырмалуу быйылкы жакшы экен. Бирок биз роддомдорду изилдеп көрдүк. Кайсыл роддом жакшы төрөтүп атат? Кыргызстанда Бакай атаныкы жакшы болуп чыгыптыр. Ким изилдеди аны? Биз изилдедик. Силер кантип изилдейсиңер? Сиз азыр айтып атпайсызбы? Мисалы жана айыл жергелерин жетишпейт депчи. Азыр биздин борбордо бардыгы жетиштүү, техника өскөн. Ошондой учурда азыр биздин агай Азамат байке айтып атат, мынча кесирево. Канча дедиңиз? 1000ден ашык. Тилекке каршы бул баягы азыр бул сөз түрүндө болуп атат. Экинчи роддомдо мен болдум да, бир күндө 4-5 жөн эле болуп атат. Бир эле сөз менен айтайын, эже, бул жер бизнеске айланган да. Сиздин ушундай сөздөрүңүз үчүн ошондой негативный информацияны аялдарга туура эмес берген үчүн аялдар
төрөт үйүнөн коркушат дагы. Келгенде мен жана айтып атпаймынбы, келгенден баштап эле отрицательный эмоция менен келишет. Биринчиден, экинчиден ар бир сөздү, мисалы которуңуз, эгерде сиз даже ошол жогорку кеңешке чыгарабыз, анан кийин мындай информация жасайбыз деп атасыз, ар бир информацияны фактылар менен далилдеш керек. Мисалы сиз азыр айтып атасыз, бизнеске айланды деп, бизнеске айланды кесарево сечение деп. Сиз айтыңыз, кайсыл бизнеске айланды? Республика боюнча кесарево сечениянын проценти 6%. Төрөт үйлөрдө Бишкек менен Ошто процент жогору. Эмне үчүн жогору? Себеби эң оор осложнение менен Бишкек менен Ошко келишет. Себеби мисалы ошол эле Бакай атада төрөткө аял келсе, кесарево сеченияга эгерде показаниясы бар болсо, мисалы жүрөгү ооруп келсе, же болбосо рубец болсо, же болбосо 10-чы төрөтү болсо, ал Бакай атада эч качан төрөбөйт. Мисалы азыр врачтар сурабайт экен, дароо эле кол коюп бер. Ага чейинки мисалы жанагы бизде тасмадан да көрүп өтпөдүңүздөрбү? Врачтар уктап атса, 8-те УЗИ жок. Түнкү саат балким 2-де, 3-тө келсе, 12-те келсе, алар өлө бериш керекпи? Нет, эмне үчүн УЗИ көрсө, УЗИ болбосо өлө беришет бекен. Ошондой да фактыңыз барбы сиздин? Эмне үчүн ушундай сөздөрдү сүйлөйсүз сиз? Эмнеге чакырдыңар силер бизди бул жерге? Уруштурганыбы? Мен ойлойм, бул жигит баягы келген бизге журналист болуп. Вот. Биз коллектив менен бул кишини сотко беришибиз керек. Себеби дегенде элдин баарын жанагындай коркунучка алып келип аткан сиз болуп атасыз, журналист. Сиздер аябай ачууланып алдыңыздар окшойт. Биз бул жерге уруштуруу иретин эмес, чындыкты билүү үчүн чакырганбыз. Чындыгында сиздер менен коомчулукту бетме-бет беттештирүү, чындыгында массалык маалымат каражаты болгондон кийин маалымат жеткирүү иретинде, тагыраак айтканда, чындыкты жеткирүү иретинде чакырганбыз. Кимдин канчалык деңгээлде иш алып барып жаткандыгы ушуну менен анык болду окшойт. Ал эми биз болсо интернет булактарынан келген суроолорго да кыскача токтолуп жооп ала кетели. Алгачкы суроом сизге экен, агай. Акчасы бар адамды карайт, акчасы жок адамды карабайт деген маселенин жана сөздүн чыгуусу эмнеден деп ойлойсуз? Жана да мен айтып кетпедим, кээ бир адамдар өз ыктыяры менен келип туруп жанагындай төрөгөндөн кийин жанагынтип ыраазычылыгын көргөзөт. Эмне үчүн жанагындай сөз чыгат? Мисалы, Гүлбү келип эле врач менен сүйлөшүп, ошол врач иштебесе дагы келип Гүлбү жанындагы аял, жаткан аял дежурный врачка эле карап калат. Дежурный врачтын бир түндө 30 төрөтү болушу мүмкүн. Ал мисалы ошол аялдын жанына келгенге мүмкүнчүлүгү да жок. Ошол учурда момундай терс караштар пайда болот да. Ошону биз жок кылалы деп жанагындай подписной төрөттөрдү запрещение кылганбыз да. Аялдар дарыгерлерден эмнени талап кылууга укугу бар жана дарыгерлер аялдардан эмнени талап кылууга укугу бар дейт? Аялдар дарыгерден жакшы мамиле. Вот. Жанагындай профессиональный дарылашты. Биз врачтар болсо, эми ошол айымдар бизге келген аялдар ошо төрөткө келатканда эле өзүнүн ден соолугун өздөрү ойлоп, ошо учетко туруп, жакшы врачка убактысы менен барып, бизге жанагындай даяр анализдери менен бүт обследованиянын баарын өтүп келсе, бизге иштегенибизге да жеңилдирээк болот. Өзүңүзбү же жалпы жонунанбы дарыгерлер менен аялдардын ортосундагы пикир келишпестик тууралуу же туура эмес иш алып баруу тууралуу окуяларды байкаган учуруңуз болгонбу? Эми андай нерселерди баягы угуп көрүп эле жүрөбүз, чынындачы. Ар кандай баягы бирин айтканда эми бир бетке караганга дагы болбойт да, чынындачы. Мына бул жерде агабыз отурат, эжекебиз айтып атышат. Бул жакта мынакей сиздер журналисттер өзү оюңарды элдин ичиндеги баягы айтылбаган ойлордун баарын сыртка чыгарып айтып атасыңар. Бул нерселердин баардыгы бул бала дагы өзүнүн көргөн билгенин айтып атат. Булар дагы эл үчүн эмгек кылып, мисалы иштеп атышат. Булар дагычы чынындачы. Эки жактамада мен чынында бул нерсени аялдардын ден соолугу үчүн, энелердин келечек балдарынын ден соолугу үчүн күрөшүп атат деп кабыл алам да. Мисалычы, кээ бирлер ошону акчаны алып дагы карабай койгондорду угуп жүрөбүз. Төрөт үйүнө аялдардан канча акча төлөнүш керек жалпы жонунан? Кепилдик программасы бар. Ал кепилдик программасы жыл сайын жаңырып турат. Өзүңөр билесиңер. Ошол программа боюнча 5 жашка чейинки бала жана төрөт убагындагы төрөт маалы бир да тыйын төлөшпөш керек. Биринчиден. Менимче бул жерде
Дарыгерлер эмес, аялдар өзлөрү да күнөөлүү болуп калышы мүмкүн. Анткени барганда эле акчаны колуна кармата алабыз. Мына коррупцияны баштаган өзүбүз болуп жатабыз го дейт. Азыр гана баарыбыз эле угуп көргөндөй эле болуп калып атпайбы? Баарын акча чечет деп баягы биздин мээбизге киргизип койгондо, чындыгындачы. Бирок эми кээде акчаң жок болсо барганда өзүң деле мындай врачыңа деле алып дары төлөө дегенде деле ошол акчаны төлөгөнгө туура келет. Мен акчам жок деп барсам мисалга көрбөйт азырчы. Ошол күнөө кылып аткан, кылмыш кылып аткан пациенттерге туура эмес мамиле жасап аткан дарыгерлерди, медицина кызматкерлерин сиздер кызматтан чектеп атасыздарбы? Андайлар көп кездешип атат. Былтыркы жылда 32 врачка кылмыш иши козголуп, ошонун ичинен 4 врач түрмөгө тургузулду. Бул бир жагы туура, эгерде коррупциялык механизм бар болсо, эгерде туура эмес кылса, ал ар бир адам өзүнүн жазасын алыш керек. Сиздин иштегениңизге канча жыл болду? Ой, иштегениме 35 жылдан ашык болду. Ушул жылдарында пара алып көрдүңүз беле? Пара алсам эмче камалмакмын эми. Мен укканым боюнча айтып атам да, бирок пара алгандар эч качан мындай кармалган уккан эмесмин да. Сиздер ошол боюнча өзүңүз мына 35 жыл иштедим деп атасыз, ошо астыңыздагыларды текшересизби? Может, сиз көрбөйсүз, балким астыдагыңыздар алып атат. Ар бир врачым мага, ар бир отделение өзүнчө списка түзүп, ошол жерге кол коюшкан. Кокус, жанагындай пара алып, мен ушундай кармала турган болсом, жумуштан кеткенге даярмын деп бардыгы тең кол коюп берген. Түшүнүктүү. Бүгүнкү көрсөтүүнү кыскача жыйынтыктап берсеңиздер, андан кийин. Биринчиден силерди момтип чакырып, бетме-бет отуруп, ушундай маселени көтөрүп атканыңарга чоң рахмат. Абдан ыраазымын мен. Бирок мен силерге айтарым мындай, ушул мисалы передачалар ушундай алкакта эмес, тарбиялык жактан мындай жардам бере турган алкакта болсо жакшы болот эле да. Себеби баягы адамдардын аң сезимин өстүрүш үчүн жакшы нерсени да, жаман нерсени да бирдей алып жүрүп, бирдей көргөзүш керек. Ошондо гана адам мисалы бир жактуу эмес, мындай жакшы жетилет да. Сизге кыскача. Мен ошол келечектеги эмелерге айтып кетмекмин. Ар дайым жакшы гана маанай менен өзүңөрдү ар дайым жакшы сөздөрдү угуп, туура өзүңөргө туура тарбия берип, жаман нерсени сыртынан өткөрүп, ар дайым улуулардын, профессионалдардын жакшы сөздөрүн угуп, эч качан төрөттөн коркпогула демекчимин. Бизде мына айтып атпаймынбы? 7000 төрөт, 1000ден ашык операция, анын ичинен канча гематологиядан алып келген айымдар бар, кардиологиядан, кардиохирургиядан алып келген айымдар бар. Алар сөзсүз көз жумуп кете турган адамдарды канчасын биз түрүп алып калдык. Ошол жагын да көрсөтсөңүз, эл кичине коркпойт дагы, төрөт мына жылдан жылга көбөйүп атат, мындан да өйдө көбөйөт эле. Бул жерде сиздер ой пикирди айтып атасыздар, бирок мен дагы жалпы жонунан теманы көтөрүп атканда, жана саламаттык сактоо министрлигинде айтылып атканда мен теманы атайын. Дарыгерлердин кайтыгер мамилеси деп, коом ичинде көтөрүлүп аткан мамиле деп мен түшүндүрүп туруп, анан ошол жерге кайрылдым эле. Сиздер туура эмес түшүнүп атат окшойсуздар, атайын бизди алып келип алып уруштуруп атат деген сыяктуу. Бирок албетте жакшы жагын да чыгарсак болот, бирок негизги тема бүгүнкү ушундай болмокчу да. Ушуну менен Чир өзүнүн бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайт. Мен сиздер менен эки көрсөтүүгө чейин коштошом. Саламатсыздар.